Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem ba'du. An-Nevvas bin Sem'an radıyallahu anhu anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal: El-birru husnul huluk vel ismu ma hake fi nefsike ve kerihte en yattali aleyhin nas. Ravahul Muslim. وعن وابسة بن معبد رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: جئت تسأل عن البر؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك، البر ما اطمأنت إليه واطمأن إليه القلب، والاسم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وافتوك. حديث حسن رواه أحمد والدارمي. Nevvas bin Sem'an radıyallahu anh rivayet kılıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı: El birru, жақшылық бұл мықты құлық мінез деді. Жақшылық бұл мықты құлық мінез деп айтты. Жақшылық бұл мықты құлық мінез. Мықты құлық мінез жақшылықтың туу чокусу. Мен буга чейин да бир нече жолу кайталадык. Адам адеп аклагы жакшы болсо, құлық мінезі мықты болса, ийгиликтин башатында. Ошол адам ийгилик табат. Мамилең начар болса, құлық мінезің начар болса, эч ийгилик таба албайсың. Канча сулуулугуң болсун, канча байлыгың болсун, канча бийлигиң болсун, құлық мінезің начар болгон болса, эмне? Сулуулугуңдан эмне пайда, байлыгыңдан эмне пайда, бийлигиңден эмне пайда? Кээде адам байлыгы жок болушу мүмкүн. Аябай келишкен келбети жок болушу мүмкүн. Адамдын бийлиги жок болушу мүмкүн. Бирок мыкты кулук мүнөзү менен ашалардын баарыны эмне өз жайына алып келиш толук ыктымал. Кээде мындай карайсың да, сыртынан карасаң кээ бир адамдар жигит да, андай деле түсү жок, келбети андай деле келишкен эмес, бирок татынакай келишкен шериги бар да, үй бүлөсү бар, аялы бар. Кээде адам сыртынан карап кандай мындай болуп калды деп ойлойсуң да. Бирок ошол адамдын мыкты кулк мүнөзү болушу мүмкүн да. Кудайга жаккан, кичикпейил, такыба, адам менен мамиле кылганда баарын жайына койгон эмне бар? Кулк мүнөзү бар да. Ошол адам эң мыкты адам. Ал келбети негизги маселе эмес. Келбет бүгүн бар, эртеге бузулат деген сөз. Кээде тескерисинче карасаң, жигит ушунчалык келишкен, татынакай бардык жайында, эч бир кулк мүнөзү мыкты, келбет десең келбет, бой десең бой, бар. Шериги андай деле эмес, көрүп кандай болду бул жагы дейсиң, бирок ал келбет эмес, балким мыкты кулк мүнөзү менен чырайлуу да. Балким анын ошол мыкты кулк мүнөзү менен багындырды. Мыкты кулк мүнөзүң болсо, айтайын дегеним, сулуулук болобу, бийлик болобу, байлык болобу, бардын ордуну кулк мүнөзүң менен тапсаң болот. Кулк мүнөзүң начар болгон болсо, эч кимисинен эмне пайда болбойт. Ошон үчүн айтып атат: Ал-бирру хуснул хулук. Кыямат күнү даразадагы эң оор нерсе эмне? Мыкты кулк мүнөз. Мыкты кулк мүнөзүң менен түнү бою тахажжуд окуган, күндүзү күн сайын ораза туткан адамдан дагы бийик даражага жетишиң мүмкүн мыкты кулк мүнөзүң менен. Ал-бирру хуснул хулук. Вал исму ма хака фи нафсик. Күнөө деген эмне? Ма хака фи нафсик. Сенин жүрөгүңдө тынчтык бербеген нерсе ошол күнөө. Ма хака фи нафсик ва карихта ан яттали алейхин нас. Сенин жүрөгүңдө өйгөн нерсе барбы? Бир ишти кыласың да, ошол жүрөгүңдө ушул кандай болду экен, болбоду экен, жүрөгүңдө өйгөн нерсе бар. Мына ушул нерсе эмне? Күнөө. Ва карихта ан яттали алейхин нас. Адамдар ошол кылган ишиңди көрүшүн каалабайсың да. Телефонда бир нерсени жазып атасың да, жүрөгүң чотто эмне бербейт, тынчтык бербейт да, жүрөгүң зыр. Жүрөгүң тынчтык бербей атат. Жанында досторуңдун, ата-энеңдин, жакындарыңдын бирөөнүн келип баш багып коюшуну эмне кылбайсың? Каалабайсың да. Демек, ошол сөз эмне деген сөз? Ошол күнөө деген сөз. Күнөө адамдын табиятынан
Нар жагынан адам баласынан эмне жүрөгүндө табиятынан ошол нерсени тынчтык бербей жүрөгүн тызылдатып, бул жердин жүрөгүн сайгылап, качан баягы күнөө этине бир жолу малынып кеткенге чейин сезилбей калат ал мезгилде. Башында ушул табият ошол нерсени жек көрөт. Табият ошол нерсеге жол бербейт. Биз айтып, мисал үчүн, сүткордукту шарият арам кылган. Шарият эле эмес, бүтүндөй дүйнөдөгү мыйзамдардын баары ушул нерсени жаман нерсе экендигин айтылат да. Жаман нерсе. Адам баласынын табияты бул нерсени жаман көрөт. Бул жерде жүрөгүндө эмне бар? Мындай өйгөн нерсе бар да. О карихта вал исму махака фи нафсик. Демек күнөө деген сенин жүрөгүңдү тынчтык бербеген нерсе, жүрөгүңдү сайгылаган нерсе. О карихта яттали алейхин нас, адамдар аны көрүшүн каалабайсың. Ва бисабидин мабат айтып атат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям астына келсем дейт. Жийте тасаланал бир, жакшылык эмне деп сураганы келдиңби? Деп пайгамбардан жакшылык жөнүндө сураганы барса, алдын ала пайгамбар эмне деди? Жакшылык жөнүндө сураганы келдиңби деп сурады. Истафти калбек. Мен ооба дедим дейт пайгамбарыбыз. Истафти калбек. Жүрөгүңдөн сура дейт. Истафти калбек. Албиру матмааннат илей. Жакшылык бул сенин тынчтык тапканың. Ватмаанна илейхил калб. Жүрөгүң тынчтык тапкан нерсе, сен тынчтык тапкан нерсе, ошол эме деди? Ошол жакшылык деди. Вал исму махака фин нафс. Күнөө сенин ички дүйнөңдү сайгылап кыйнаган нерсе. Ва тараддата фис садр. Жүрөгүңдө эмне баягы туруксуз болуп кылсамбы, кылбасамбы деп арсар болгонуң ошол күнөөнүн белгиси. Ва инафтакан насфафтак. Адамдар боло берет деп фатва берсе дагы өзүңдүн жүрөгүңдөн сура, өзүңдүн жүрөгүңдү уктатып, жүрөгүңдү уктап атат. Жүрөгүң тынчтык бербей атабы? Жүрөгүң сайгылап атабы? Адамдар ошол нерсени көрүшүн каалабайсыңбы? Демек ал эмне деген сөз? Ал күнөө деген сөз. Демек жакшылык албирру хуснул хулук. Жакшылык бул мыкты кулук мүнөз. Демек эл менен, журт менен, кудайың менен болгон мамилең мыкты болсо, ошол жакшылык. Биринчиси, ан юраду бил бир ал муамалатул халк бил ихсан илейхим. Адамдар менен жакшы мамиледе болсоң. Мамиле аябай зарыл маселе да. Мамиле ар бир адам менен тил табышканга аракет кылышыбыз керек. Эч качан бирөө менен урушканга жол бербегенге аракет кылышыбыз керек. Эч качан. Бирөө менен жөн кээ бир адамдар бар го, кичине бир нерсе сого болду. Ассаламу алейкум, алейкум ассалам, сүйлөшпөй коём деп. Ошол нерсе болбош керек. Жок. Мүмкүн болушунча эч ким менен урушпаганга, талашпаганга, бирөө менен душман болбогонго аракет кылыш керек адам баласы. Ан юраду бил бир фил жамил таат захира вал батини. Биринчиси демек адамдар менен жакшы мамиле кылууну айтып атат. Экинчиси бардык ички сырткы Кудай Таала жакшы көргөн амалдардын бардыгы бул эмне деп айтылат? Жакшылык деп эсептелинет. Марифатул хак минал фитра. Негизи адам баласынын табиятынан акыйкат каякта экенин билет. Кээде көкбеттенип ушу талашып атасың да, бирок сен билип турасың да, акыйкат сен тарапта эмес, ал тарапта экендигин эмне кылып турасың? Байкап турасың. Бирок көкбеттенип атасың. Уят болгуң келбейт. Пас кеткиң келбейт, төмөн кеткиң келбейт. Шайтан васваса кылып сени азгырып атат да, жогору жакта тургуң келет да. Табиятынан адам баласы эмнени билет дейт? Акыйкатты негизи билип турат дейт. Күнөөнүн эки белгиси бар. Күнөөнүн эки аламатан, эки белгиси бар. Биринчиси аламату дахилия, ички белгиси. Бул адам баласынын жүрөгүн тынчтык таппаганы, өзүң тынчтык таппаганы, жүрөгүң тынчтык таппаганы, жүрөгүңдү кайра-кайра сайгылаганы, шуну кылсам кылбаганы абзел эле деп кылып алып, кайра сүйлөп алып, сүйлөбөгөнүм абзел эле деп аттын кылганың. Булардын бардыгы күнөөнүн ички белгиси. Тынчтык болбойт да. Зикир кылсаң, адам баласы эмне табат? Тынчтык табат. Намаз окусаң,
жүрөгүң тынчтык табат. Бирөөгө жакшылык кылсаң, тынчтык табат. Бирөөгө азыр 5 сом 10 сом болсо жардам берип койсоң, чоң ишти кылгандай өзүнчө эле жүрөгүңдө эмне бар? Сүйүнүч бар, тынчтык бар, бейпилдик бар. Бирөөгө жакшы мамиле кылып койсоң, жүрөгүңдө кадимгидей тынчтык табат. Бирөөгө жаман сүйлөп койсоң, кээде бир күн, 2 күн таасир бериши мүмкүн. Бирөөнү капа кылып койгонуң, жаман сөз сүйлөп койгонуң, туура эмес сөз сүйлөп койгон. Демек бул адам баласынын ички дүйнөсүндөгү эмнеси? Белгиси, күнөөнүн белгиси. Экинчиси аламатул харижия. Экинчи белги. Ошо кылып аткан ишиңди эмнени каалабайсың? Адамдардын көрүшүн каалабайсың. Адамдардын билишин каалабайсың. Жаныңдагы адамдардын билишин каалабайсың. Ата-энеңдин билишин каалабайсың. Мугалимдерин билишин каалабайсың. Досторуңдун билишин каалабайсың. Эч ким өзүң гана билишиңди каалайсың да, башка эч ким билдирбей койгонду каалайсың. Ушулардын баардыгы эмне деп эсептелинет? Күнөө деп эсептелинет дейт. Кээде адам баласы сага боло берет деп адамдар сенин сөзүңө карап, сенин макамыңа карап кээде боло берет деп эмне чыгарып бериши мүмкүн? Фатва чыгарып коюшу мүмкүн. Азыр мамлекеттик деңгээлде кумар ойногонго мыйзам түптөшүп атат. Жогорку жактан сага кээ бир молдокелер боло берет деп жол таап бериши мүмкүн. Тияктан бияктан кылып же кимдир бирөөлөр жол таап бериши мүмкүн. Бирок ошол нерсеге жүрөгүң ошол нерсени жаман көрүп атканың, ошол нерсенин жүрөгүң тынчтык бербей атканың, демек бул күнөөнүн белгиси. Адамдар боло берет деп атат. Балким мамлекет боло берет десе дагы, жүрөгүңдө ошол нерсеге эмне бар? Тынчтык таппайт, жийиркенүү бар, жаман көрүү бар. Ошол жерден боло берет деген адам дагы өзү сүйлөп атат да, өзү боло берет деп сүйлөп атат, жүзүнөн, көзүнөн өзүнүн жүрөгү нар жагынан наразы болгонун, нар жагынан ушул нерсеге туура эмес экендигини көзүнөн, жүзүнөн билинип атат, бирок айла жок, арга жок, ушул нерсени кимдир бирөө болтур деген болтурганга аракет кылып атканын билип турат да. Демек күнөөнүн белгилери бар. Ички жана сыртка. Кээде адамдар күнөөнү сага боло берет деп айтышы мүмкүн, жол таап бериши мүмкүн. Ошол нерсеге жүрөгүң тынчтык таппаса, ошол нерсени адамдар көрүшүн каалабасаң, демек ишиңди токтот деген сөз. Ошол ишти токтот деген сөз. Ал ишти кылба деген сөз. Адамдар сага боло берет деп фатва бербесе дагы, сен эмне? Бир өзүңдүн жүрөгүңдү тыңша деген сөз. Андан кийин, биз пайгамбардын бир мojizasi. Биз келгенде эле пайгамбарыбыз эмне деди? Жакшылык жөнүндө сураганы келдиңби деп. Бисанын ички дүйнөсүн пайгамбарыбыз билип койду. Хадисте эң негизги маселе, хадисте бизге адамдар менен жакшы ахсанул ахлак, эң мыкты адеп ахлак, бул пайгамбарыбыз, пайгамбар бизге үлгү. Адамдар менен дагы эң мыкты адеп ахлактуу болгон деп атат. Карасак, мына сабакты башынан баштап келгенге чейин эле бизде эмне деп атат? Адеп ахлакка, мыкты адеп ахлактуу болгонго, коом менен мыкты жашаганга, бирөөгө кийлишпегенге, адал нерсени, таза нерсени кылганга, адам өзүң таза жүр, денеңди таза карма, оюңду таза карма, бирөөнүн ишке аралашпа, өзүңдүн ишиң менен алек бол, кооло коңшуңа жакшы мамиле кыл, тууган урууңа жакшы мамиле кыл. Хадистин баары эле ушинтип келатат. Деги эле динибиздин башынан аягына чейин бизди ушул мыкты адеп ахлакка үндөйт. Хадистен алынчу дагы бир нерсе, жүрөктөгү амалга каралып. Жүрөктү тыңша дейт го. Акылыңды эмес, кээде жүрөгүңдү тыңша дейт. Жүрөктүн амал кылыштан алдын биринчи өзүң менен өзүң акылдаш. Жүрөгүңдү бир ук, ушул жерде тынчтык таптыңбы, рахат таптыңбы, бейпилдик барбы? Адамдар боло берет дегени менен кандайдыр бир деңгээлде шек күмөн болсо, кандайдыр бир деңгээлде тынчсыздануу болсо, ал нерседен алыс бол дейт.